Казакстандык бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Казакстандын экономикалык саясатынын негизги багыты. Себеби бул жалпы өлкөнүн өнүгүшүнүн көрсөткүчү. Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна жана ЕАЭБке мүчө болгондон бери бул маселеге өзгөчө көңүл бурулуп келет. Астанада ишкерлер менен мамлекеттик орган өкүлдөрү өлкө бизнесинин эл аралык рейтингтердеги атаандаштык туруктуулугун талкуулашты. Ал үчүн ыңгайлуу бизнес чөйрө калыптандыруу, инфраструктура, адис даярдоо, каржылоо жана жаңы технологияларды өнүктүрүү жолдору караштырылды. Ошондой эле жолугушуу алкагында Казакстанда чакан жана орто бизнести колдоо үчүн киргизилип жаткан жаңы мамлекеттик жолдор тааныштырылды. Ушуга кошо республикада билим, илим, саламаттыкты сактоо тармактарынын жигердүү өнүгүшү да дүйнөлүк экономикалык форумунун атаандаштыкка туруктуулугунун ааламдык индексине ылайык Казакстандын көрсөткүчүнө оң таасир тийгизбей койбойт. Эскерте кетсек, 2017-2018 жылдардын натыйжасы боюнча Казакстан 137 өлкөнүн ичинде 57 орунду ээледи. Проведены очень масштабные изменения в законодательстве в этом году. Новые кодексы. Быйылкы мыйзамга комплекстүү өзгөрүүлөр киргизилип, бажылык, салыктык жана кодекстер күчүнө кирди. Ошондой эле бизнеске тиешелүү толуктоолор болду. Инфраструктура боюнча иштер аткарылып жатат. Ушуга кошо каржылык колдоо жана жеңилдиктер боюнча өзгөрүүлөр болду. Ожидаются изменения по финансовой поддержке, по льготам. Национальный банк оказал поддержку банкам в размере 654 миллиарда тенге. Улуттук банк каржы институттарына 654 миллиард теңге өлчөмүндө колдоо көрсөттү. Алар өз кезегинде жаңы насыялар берүү көлөмүн арттыруу боюнча милдеттемелерди аткарышат. Биз ушул айланадагы көрсөткүчтөрдүн жогорулап келе жатканын байкайбыз. Эгерде өткөн жыл менен салыштырып карай турган болсок, 7 айдын көрсөткүчү боюнча жаңы насыя көлөмү 27% көбөйгөн. Бул жакшы жышаан. Выдача новых кредитов увеличилась на 27%. Это очень хороший темп роста.